Сиз сөзүңүздүн биринде Максат Токтомушев белгилүү дин алымы, сиз билесиз, динди жакшы карманбайт, начар мусулман дегениңизди, бул өзүңүздүн сөзүңүз. Мен сурайын дегеним, Максат Токтомушев кайсыл мусулманчылыктын эрежесин бузду сиздин оюңузда? Эмнени туура эмес колдонду, элге туура эмес үлгү берди, кайсы жерин туура колдонду? Мен анын ислам дини боюнча айткандарынан ката издегим да келбейт. Билгенин айта берсин, аны уккан киши угат, кабыл алган киши кабыл алат, кабыл албаган киши кабыл албайт. Мен ал кишини только ысык көлгө даарат алса, гусул жасаса болот, кир жууса эмнеге болбойт, аябай сонун болбойбу? Бир туугандын баласына бир тууган үйлөнсө болот деген сөзүнө мен ушу сөзүн айттым. Ушу сөзүнө азыр дагы каршымын. Жакшы мусулман минтип айтпайт болчу. Бирөөнүн мусулманчылыкта сен бир тууганыңа үйлөн деген нерсе болбошу керек деп ойлойм да мен. Чубак айткан, бул эми исламда, шариатта уруксаат берет, бирок кыргыздар биз антпейбиз деп ал киши чынын айткан. А бул киши үйлөнсө эмнеге болбосун? Бир тууган ойбой сонун болбойбу деп, ушундай